маселе каралып аткан учурда жок. Ана Адахан Кинсанбаевич. Буга чейин ЖКУ эч кандай пайдасы жок уюм экенин айтып, бул уюм бизди орустарга басып берерин, тагыраак айтканда таптакыр пайдасыз, келечеги жок экенин сайрап жүргөн Адахан бул сапар ак же көк деген оюн айтпай, көнгөн адатынча түштөн кийин пайда болуп парламенттеги айрым орус тилдүү эл өкүлдөрүн кагып силкип, кекетүк алып, орустарга болгон нааразычылыгын кегин, кусаматын чыгарып алууну көздөдү. Андай болсо парламент бул маселени карап жатканда башын кумга катып жатпай өз оюн айтпайт беле. Айтмак эмес. Себеби жаман эркек кыйынчыл дегендей Мадумаров 30 жылдан бери кыргыз элинин ырыскысын, байлыгын өйнөп, аны кайын журту казактарга ташып, ал жака соода борборлорун, эс алуучу жайларын куруп койгон. Эгер Мадумаров казактарга аскер жиберүүгө каршы чыкканда, Мадумаровдун кайын журтуна болгон кадамы тушалып, ал жактагы байлыктарынан кол жуумак. Ал эми аскерлер барсын деп айтканда бул жактагы бир аз колдоочулар бетине түкүрмөк. Мунун баарын көрүп билип түшүнгөн Мадумаров айлакерликке салып, жөн гана жок болуп кетти. Экинчиден баарыбыз билгендей бизде орус тилинин расмий деген макамы бар. Кыргыз эли менен орус элинин ортосунда бир катар саясий экономикалык байланыштар, достук мамиле жогорку деңгээлде. Миллиондогон мекендештерибиз ал жакта эмгектенип, ырыскысын табып, үй бүлөсүн багып, орун очок алып жашап жатышат. Мадумаровдун бул чагымчылдыгы эки элдин ортосундагы мамилеге доо кетирип, ынтымагыбызга бүлүк салаарын бешиктеги бала деле жакшы түшүнүп турган маалда, ошол Орусияда жашап, биштеп, атүгүл жарандыгын алган Эмил Бекиев өңдүү Адахандын тарапташтары суу ичкен кудугуна түкүрүп, социалдык тармактарга орустарды жамандап, бир беткей каралоолор жазып, таратып жатат. Башал десе бөрк алып поездин алдына түшүп алып чуркаган буга окшогон ашкабактар мынчалык деңгээлде төмөн экенине аргасыз таң каласың. Бекиев Орусияны, ЖКУну негизсиз жамандап, Казакстанда геноцид башталды. Орустар күчкө салып Казакстанга өз үстөмдүгүн орнотуп баштады. ЖКУнун аскерлери террористтер. Алар элдерди аткылап, анын кесепетинен 10 миңден ашын жай тургун кырылды. Путин баскынчы, жалпы КМШ мамлекеттери, ошондой эле орустар эртерээк ойгонуп Путиндин өзүн бийликтен кууп түшүш керек. Бийликти кантип басып алыш керектигин үйрөтөм деген сыяктуу сандырак сөздөрүн айтып, жазып элдерди козутуп жатат. Москвада жатып алып Мадумаровго кошулуп, кыргыз бийлигин негизсиз каралап көнгөн бул кемакыл Бекиевке эми орустардын саясатына аралашканды ким койду? Орусиянын бийлиги кыргыз бийлигине окшоп Бекиевке теңелбей койбойт. Алар Эмилге окшогон элирмелердин ар бир кеби үчүн сурак кылаарын бул ойлоп да койгон жок окшойт. Анын бул кылыгы үчүн орустардын укук коргоо органдары өздөрү баа беришет деңизчи. Болгону акылдуу Мадумаров ар кимдин деңгээлине асылбай, айланасында Бекиевке окшогон генийлердин тизмегин тартып, бир аз тарбиялап алса келечеги бүт кыргызга тиет.